Бул жагы эми кызык болду. Активист жана блогер Эртай Исаков майы кызматкерлерине ызнактарды сурамжылоо боюнча барса, бизге жооп бербегиле деген деп жооп бербей койгонун көрүүгө болот. Интернет желелеринде тамекини булата чегип жана түкүргөн милиция кызматкерлеринин видеосу тарады. Бул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Айрыкча айдоочулар 1-сентябрдан тарта эгерде жол эрежесин буза турган болсоңуз, экзамен алына баштайт. Өтө аянычтуу окуя. Россиянын Екатеринбург шаарында бир аялды өз кызы үйүнөн кууп чыкты. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астында ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Соц тармакта тамеки чегип түкүрүнгөн милиция кызматкеринин видеосу тарады. Социалдык тармактардын колдонуучулары коомдук жайларда тамеки чегип түкүргөн милиция кызматкерлерине айып пул салууну талап кылышууда. УКМК Соль баңгизаты Орусиядан Бишкекке жеткирилип турган. Бишкекте синтетикалык баңгизаттарын жеткирүүчү эл аралык каналга бөгөт коюлду. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Бишкек шаарынын аймагында Соль тобундагы синтетикалык баңгизаттарды жеткирүүнүн эл аралык каналына бөгөт коюлду. Операциянын жүрүшүндө эки Кыргызстандын жараны кармалган. Алар баңгизаттарды сактоону, таңгактоону, жакынкы чет өлкөлөргө, андан ары ташууга даярдыкты камсыз кылган складты уюштурушкан. Тактап айтканда 2 килограмм соль баңгизаты Орусиядагы жеткирүү кызматтары аркылуу тиричилик техникасынын ичине жамынып алып келингени аныкталган. Партиянын бир бөлүгү Бишкек шаарында жана Кыргыз Республикасынын айрым аймактарында сатууга, калган бөлүгү Өзбекстанга экспорттоого арналган. Учурда мыйзамсыз аракеттерге катышкан башка адамдарды 1-сентябрдан тарта кайсыл жол эрежесин бузган айдоочудан экзамен алынары маалым болду. Ички иштер министрлиги эгер билбей калса айдоочулук күбөлүгү убактылуу алынып, айдоочу экзаменге жөнөтүлөт. Ички иштер министрлиги жол эрежесин бузган айдоочуларды кайрадан экзаменге жиберүүнүн тартибин иштеп чыкты. Мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Анда төмөнкү эреже бузуулар үчүн айдоочунун билимин жеринде текшерүү сунушталууда. Тыюу салынган, бузукунан айдоо, номери жок же аны жашырганга аракет кылгандар, ыйгарым укук органынын унааны токтотуу талабына баш ийбегендер, белгиленген ылдамдыктан ашыргандар, светофордун кызыл жарыгында же жол тескөөчүнүн тыюу салган белгиден өтүү, тротуардан же велосипед жолдору менен айдоо, коомдук транспортко жол бербей коюу, машинанын атайын дарылдатып алуу, каршы тилкеге чыгып айдоо же туура эмес маневр жасоо, авто ээн баштык, эреже бузуп бирөөнүн мүлкүн же инфраструктураны бузуу, эреже бузуп бирөөнүн ден соолугуна зыян келтирүү, мас абалында унаа айдоо же мастарга машинаны айдатуу, унаанын конструкциясында каралбаган жабдуу, чаптама жана башкаларды уруксаты жок орнотуу, кооптуу жүктөрдү ташуу эрежелерин бузуу, жүргүнчүлөрдү ташуу эрежелерин бузуу. Ушул эрежелерди бузган айдоочу токтотулуп, эрежелер суралат. Эгер билбей калса, айдоочулук күбөлүгү убактылуу алынып, айдоочу экзаменге жөнөтүлөт. Аны 60 күн ичинде тапшырбаса, айдоо укугунан убактылуу ажырайт. Ал эми эреже бузуулар камера аркылуу катталса, машинаны айдап жүргөн айдоочу өзү экени далилденсе гана экзаменге жөнөтүлөт. Эртең Оштон ажылык сапарга алгачкы топ жөнөп кетет. 21 майда Кыргызстандык ажылардын алгачкы тобу Ош Медина багыты боюнча Сауд Арабияга жөнөп кетет. Бул тууралуу муфтият кабарлады. Зыяратчыларды узатууга муфтий Абдулазиз Закиров жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн катышуусу күтүлүүдө. Ал эми Бишкек Жидда багыты боюнча алгачкы учуу 24 майда аткарылып, 29 майга чейин созулмакчы. Беле кетсек, быйылкы жылы 6060 чаран ажылык сапарга жолдомо алган. Аларды 139 өкүл жетектеп барышы күтүлүүдө.
Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС ОМС ТМС ининен эмгек келишими, меткнижка, башка тилге которуу, сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Екатеринбургда кыргызстандык аялды өз кызы үйүнөн кууп жиберген. Екатеринбург шаарында Кыргызстандын жараны көчөдө калган окуя тууралуу маалымат социалдык тармактарда тарады. Маалыматка таянсак, Баткен облустунун тургунун өз кызы үйүнөн кууп чыгып, ал көчөдө калган. Бул тууралуу Екатеринбургдагы кыргыз жамаатынын социалдык тармактарында топторунда жазылган. Окуя боюнча кабар алган дагы бир кыргызстандык студент кыз аялга жардам берүүгө даяр экенин билдирген. Анын айтымында, эгер аялдын туугандары табылса жана документтери кайтарылып берилсе, ал өз эсебинен аялдын мекенине кайтып келишине жардам берет. Аял документтери азыр полиция экенин айтты. Эгерде кимдир бирөө ага документтерин кайтарып берүүгө жардам берсе, мен жол акысын төлөп берем. Машина менен Баткен облусуна жетип алуусу үчүн жардам берем деген студент кыз. Булак Сокол Медиа. Аялдан болосуз? Өзүнөн болом. Жарандар жол тыгынынан жүдөп жатырса, жол оңдоочулар көңүл көтөрүп жүрүшөт. Бишкек шаардык кеңештин депутаты Болот Ибрагимов Бишкек-Токмок жолу реконструкцияланып жаткан участоктон тартылган видеону социалдык тармактарга жарыялады. Анда жумушчулар өздөрүнө жүктөлгөн милдеттерди аткаруунун ордуна көнүгүүлөрдү жасап, объектти эс алып жатканы көрүнөт. Депутат бул көрүнүштү сынга алып, көзөмөлдүн жоктугу курулуш иштеринин сапатына таасир этиши мүмкүн экенин белгиледи. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Биз YouTube каналына чыкканыбызга 2 жума болуп калды. Сиздерге ушул отчет берип коеюн дегенбиз. Сиздерден түшкөн каражат 220 000 сом акча чогулду. Ушул балама Туркия мамлекетине барыш керек болуп атыр. Ошого себептен 10 000 дагы АКШ доллары жетпейт. Ошо балам ДЦП болуп ооруйт, смешанная гидроцефалия. Ушу балам жакшы болуп кетсин. Сиздерден суранат элем. Сиздер ушу кайрымдуулук бизге ушинтип акча чогултуп бергениңиздерге чоң рахмат. Балам аягып кетсин, мектепке барып, эл катары кошулуп. Бизден кайтпаса да Аллах Таалам өзүнөн кайтсын. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо сиздер бар экенсиздер, биздер да барбыз. Ушу балам жакшы болуп кетсин, Түркия мамлекетине барып жакшы болуп аягып кетсин дейм. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк картам 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия өлкөсүнө котором дегендер Сбербанк бар. Акыркы номери 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим болот бул. Бизден кайтпаса да Аллах Тааламдан кайтсын барыңыздарга. Хорошо. Ассаламу алейкум, андай жолдош инспектор. Дайга шүгүр. Кыргызстанды кыдырып, жарандардан, кызматкерлерден КДВ тест сурап жүрөбүз. Сизден да сурап коелук, келиңиз. Эртай мырза эме болуп атат да? Деген министрдин буйругу менен 1 ай болду. Руководство начальник атайын эме деп кетти да. Өзүндө пресса бар го. Ошо менен сүйлөшүп, ошолор келип бизден алып. Анан эми сизди билебиз да, көптөн бери билебиз, телевизиондан билебиз, көрүп эле жүрөбүз. Анан через пресс аркылуу жооп бергиле. Аябай эме болуп атат деп жаман. Жок, бизге дагы айтып жатпайбы, мына президенттин указы чыкты. Бизге дагы зам министр өзү лично суранган, ошол боюнча иш алып барып жардам берди деп. Ошол министрдин буйругу бар экен, ошол негизинде только пресс аркылуу. Пресса менен келесиз. Атайын бизде Айпери деген кыз бар, өзү тиги республиканский эмеде. Кайсы министрдин буйругу менен запрет болду? Жооп бербегиле деп. Жок, биздин өз начальник Рыскулович келип ушундай. Ким, кайсы начальник? Рыскулович, Айбек Рыскулович. Силерге ошондой буйрук берди. Ошондой келип
койка келип жаранда силерден Эртай келип сураса, силердин папка менен, могу силердин папка мына. знактар менен сураса, ошол, короче, Жооп бербегиле деби? только через пресса. Жооп беребиз только через пресса. Анда Пресса 1 сентябрдан баштап деле анда жарандар анда только через пресса сурагыла деп. Пресса менен эми ал ага чейин может өздөрү дейм. Туура эмес кетчик го дейм бул жаатта. Эгерде руководстводон силерге эрежени өзүңөр билсеңер, өзүңөрдүн жумушуңар болсо бул. Анан эми эрежени 1 сентябрга чейин даже мына министр МВД өзү жооп берди туурабы өткөндө. 1 сентябрга чейин мына биз өзү жооп берелик, кызматкерлер үйрөнөлү деп ошондой маалымат берилди, бизге да суранышты. Анан кийин эми жооп бербейм дегениңиздер анда бул кандай? Бул президенттин буйругуна бут тоз болуп калат го анда. Жок, бизге келип ал пресса менен атайын келип өзүлөрү да сурап атат болушат. Келип жанакы интернеттерден көрүп атпайлы биздин кызматкерлер да жооп бере албай калган, уят болуп. Жок, сиз мисалы билесиз да, туурабы? Билебиз, конечно, бирок Жарандарга мисалы үчүн жарандарга үйрөтүп коюш ар бириңиздердин милдетиңизде. Жарандарга жардам бериш ар бир кызматкердин милдети, не только прессаныкы. Эгерде сиздер өзүңөр биринчи кызматкерлер ушундай жол эрежесин бузгандарды тыралдасыздар, жол эрежесин билесиздер, туурабы? Жумушка жол эрежесин билбеген кызматкерлер албайт, айдоочу күбөлүк жокто айдала албайт, туурабы? ГАИге. Анан силер жарандарга үйрөтпөсөңүздөр, мына биздин канал аркылуу, биздин Instagram баракча аркылуу үйрөтпөсөңүздөр, анда ким үйрөтөт? Жок, эми өзүбүздө да бар, өзүм менен ошо менен ал пока. Жок, өзүңүздөр эле жооп жүрө бербей эл менен болуш керек да. Конечно, эл менен болобуз, анан 1 сентябрдан баштап боло баштайбыз уже. 1 сентябрдан баштап силер кызмат элдерден аласыңар, а 1 сентябрга чейин эл сиздерден негизи алган